Саламатсыздарбы, түз эфирдеги кабарлар маалымат программасы улантат. Студияда мен Адина Досумбетова. Алгач күндүн негизги темалары менен таанышып алыңыздар. Петербургда теракт жасоого шектелген Акбаржан Жалиловдун сөөгүн жакындары тааныды. Ата-энеси маркум алардын баласы экенин ырасташты. Апрель инкылабына 7 жыл. Эмне жасалып, эмне өзгөрдү? Оштогу эң чоң суу кампай иштебей калды. Мындай күмөн Кулатовдо суу токтотулгандан бери жаралды. Канчалык чындыгы бар бүгүнкү чыгарылышта. Жалал Абадда бир кылымга жакын жашаган жаран эмнеге өмүр бою пенсия алган эмес? Санкт-Петербургдагы теракты жасоого шектелген Акбаржан Жалиловдун сөөгүн ата-энеси тааныды. Муну РИА Новости тергөө комитетине шилтеме берүү менен жазып чыкты. Буга чейин дайындалган ДНК экспертизасы шектүүнүн өздүгүн ырастаганы тууралуу маалымдалган. Акбаржан Жалиловдун ата-энеси менен сөөктү таануу процедурасы жүргүзүлдү. Маркум алардын баласы экенин ырасташты деп билдирди. Эске салсак, 3 апрелде Санкт-Петербургда болгон жардырууга шектелип жаткан Акбаржан Жалилов Кыргызстанда төрөлгөнүнүн улуттук коопсуздук комитети ырастаган. Анын жакындары УКМКнын Ош облустук башкармалыгында сурак беришкени дагы маалым болгон. Белгилей кетсек, теракттан айынан 14 киши каза таап, 49 адам ар түрдүү жараттарды алган. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы өлкө аймагына куралчан кирип келди деп айтылган Өзбекстандын аскерине байланыштуу жагдайга түшүндүрмө берди. Мурдараак социалдык тармактарда куралчан өзбек аскери тартылган тасма тараган. Интернет колдонуучулар ал Баткендин Таян айылында ээн эркин жүргөнүн, аны видеого тартып жаткандарга куралын көрсөтүп коркутканын жазышкан. Чек ара кызматынын коомчулук менен байланышуу бөлүмү 6 апрелде тараткан билдирүүдө айтылгандай, окуя 27 мартта болгон. Маалыматка караганда, жоокер Баткен районунун Согмент айыл аймагында такталбаган аймакта жүргөн. Ошол эле күнү кыргыз тараптын демилгеси менен эки өлкөнүн тийиштүү өкүлдөрү жолугуп, маселени талкуулашкан. Жыйынтыгында кыргыз жана өзбек аскерлери бул аймакта өз алдынча патрулдук көзөмөл жүргүзбөшү керек деп макулдашышкан. Апрель инкылабына быйыл 7 жыл. 2010 жылы болгон апрель окуясы өлкөгө чоң бурулуш алып келүү максатын көздөгөн. Калк ошол кездеги электр энергиясына болгон бааны түшүрүп, үй бүлөлүк кландык башкаруудан котулууну каалашкан. Арадан 7 жыл өткөнү менен коюлган талаптардын айрымдары гана бүгүнкү күндө ишке ашкан. Кээ бирлери көз жазында калып, аткарылбай жатканын коомдук ишмер жана тарыхчылар айтат. Өкмөт өкүлдөрү болсо өнүгүүгө жол ачып, алга жылышпар дешет. Апрель окуясы өз максатына жеттиби? Гүлзара Бакаева саресеп салган. Эркин эгемен өлкөнүн дагы бир ийгилиги апрель баатырларынын эмгегинде. Үй бүлөлүк башкаруу кулап, өлкөнүн тизгини алмашты. Кырдаал калк арасында кайчы пикирди жаратып, аргасыз эл бийликке каршы баш көтөргөн. Алардын катарында апрель окуясынын баатыры Максат Молдобаев бар. Өлүм менен өмүрдүн ортосунда ошол кездеги бийликке каршы чыгып жаракат алган. Клановый режим болуп кетти, бакиевский. Бүт жердин баарын сатып, электр энергияларын баарын кымбаттатып. Молдобаевдин ден соолугу алган жаракатынан улам жакшы эмес. Ооруканага жыл сайын 2 жолу жатып дарыланып турат. Анткени ошол кездеги бийликтин огу анын жүрөгүнө жеткен. Учурда 4 баласынын өмүрүн тилеп, өлкөнүн өнүгүү жолуна түшүшүн каалайт. Бирок апрель окуясына 7 жыл болгону менен көзгө басар жыйынтык чыга элек. Ошол кездеги төңкөрүш катышуучулары электр энергиясына болгон бааны түшүрүү ниети менен бийликке каршы баш көтөрүүгө аргасыз болушкан. Баалуулуктарды өзгөртпесек, байлыкка ээ болгон бир уч саясий элита эле бийликке келе бербестен, мамлекетти башкара ала турган билимдүү, байлыгы жок болсо дагы мамлекетти башкарганга жөндөмдүү таза муун келиш керек. Мына ошондо гана биздин мамлекетибиз бир алдыга өнүгүүсү ылдамдайт и туура жолубузга эртерээк түшөбүз.
Электр энергиясына болгон тартыштык азыр деле күч 700 киловатт саатына 77 тыйындан төлөп, андан ашканына 2 сом 16 тыйындан төлөнүүдө. Буга коомчулук наразычылык көрсөткөнү менен бийлик өзүнүн талабынан кайтпай келет. Анткени 2010 жылкы окуя ушул себептен чыкканы коомчулукка белгилүү. Ал эми коомдук ишмердин баамында өлкөдө дале туруктуулук жок. Көз карандылыктан арылбай, яепке киргенибиз менен жыйынтык дале чыкпай келет. Евразиялык экономикалык союзга мүчө болуп киргенибиз дагы бул дароо эле өзүнүн баягы жемиштерин бербесе дагы акырындык менен бир туура системага кирип алдык да өзүбүз мындай. Азыр ушу биздин даярдыгыбыз жок болуп калган үчүн кичине кечигип атабыз да, ошон үчүн бир мындай үзүрүн көрө албай атабыз азыр. Тарыктын таасым баасы кийинки муунга жол ачат. Анткени кандуу апрель көтөрүлүшү 86 адамдын өмүрүн алып, 500дөй адамды ар кандай дартка чалдыктырган. Эң негизгиси эгемен өлкө өз жолуна түшүү алдында. Бул үчүн айыл чарба тармагында кайра иштетүүчү ишканаларды ачып, ишкерлер үчүн шарт түзүү учурдун талабы. Мындай пикирди апрель окуясынын катышуучулары айтып, өндүрүш тармагын жандантуу азыркы бийликтин башкы максаты болушу керек деп эсептешет. Асел Бусурманкул кызы, Гүлзара Бакаева, Азамат Иманов, Ынтымак, Бишкек шаары. Оштогу эң чоң суу кампа иштебей калды. Мындай күмөн Оштун Кулатов жана Ак Телек аймактарындагы суунун өзгүлтүүгө учраганына байланыштуу жергиликтүү тургундарда жаралган. Анткени аталган резервуар жаан-чачындарда да токтоосуз суу менен камсыздашы керек болчу. 60 000 калкка ылайыкташтырылган кампа чын эле иштен чыкканбы? Бегимай Асанова кызыккан. Жаан-чачынга байланыштуу Ош шаарында таза суу берүү 3 күн мурда токтотулган. Алардын катарында үзгүлтүксүз суу менен камсыздалышы керек болгон Ак Телек жана Кулатов аймактарында толуктайт. Ошондон улам эл арасында суу кампа иштен чыккан деген күмөндөр бар. Анан дагы кээ ошо сөздөр болуп атат, ал резервуар курулуп турган иштебей калыптыр депчи. Алда тур эмес да. Ал иштеди, иштеп атат. Өткөн жылы Азия өнүктүрүү банкы менен Орусия фондунун каржылоосу менен Оштун батыш тарабында 60 000 калкты суу менен камсыздаган кампа курулуп, пайдаланууга берилген. Талап боюнча резервуар жаан-чачындарда да үзгүлтүксүз суу жеткириш керек болчу. Күн жааганда эле суу токтойт ошо боюнча. Киче бир качан эми бүгүн болуп калат деп турабыз. Ооба, дайыма эле ошондой. Жамгыр жааган эртеси күндөн баштап суу жок болот. Ошон толуп турат да бул сөзү. Суу эмес. Азыр көрдүңөр, суроо иртектеп турат да суу. Келип отуруп давление аз дагычы. Кампага 6000 метр куб суу батып, эки аймактагы калкка жеткирүү пландалган. Бирок соңку 3 күндө таза суу тынымсыз сарпталгандан улам көлөм азайып, аймактарга суу жетпей калган. Мына 2-3 күн болуп кеткенине байланыштуу ал жерде азыр суу түгөндү. Мына 1 күн суу жок болсо, ошол суу ошол Черемушка микрорайонун толук суу менен камсыз кылып турду да. Мына биринчи күндө, экинчи күндө бүгүн мына сиздер өзү барып көрүп көрсөңүздөр, суу түгөнүп калды. Себеби 1 күнгө жетсе дагы бул чоң иш да. Эми резервуарга суу толтуруп кайрадан берүү уланат. Ал эми аталган аймактарга азыр атайын байланыш номерлер аркылуу өтө муктаждарга суу жеткирилип жатат. Бүгүн Ош шаары боюнча бардык аймактарга суу толугу менен жеткирилет. Бегимай Асанова, Бактияр Асилбек уулу, Ынтымак. Сузакта 83 жаштагы Шарапат Мамаюсупова ушул күнгө чейин пенсия алган эмес. Анткени тийиштүү документтери толук болбой келген. Көз Азиз эненин 3 кызы бар. Ушул күнгө чейин Мамаюсупованын документтерин бүт көрүп, паспорт алып берүүгө кызыктар адам болгон эмес. Бирок ал майыптыгы үчүн жаштайынан мамлекеттен жөлөк пул алып келген. Ал дагы 2016 жылы паспортунун жоктугунан улам токтотулуп калган. Шарапат Юсупованын мындан ары паспорт алуу жагы кандай болот кезектеги материалда. Паспорт алып койду эмесе мен кайдан тауып бараман. Шарапат Мамаюсупова Сузак районунун Арал айылынын тургуну. Нике тууралуу куөлүгүнө жазылган боюнча быйыл 103 жашка кирген. Ал Сузактын Бековат айылында төрөлүп, бирок туулгандыгы тууралуу куөлүк алган эмес. Өздүгүн тактаган документтин жоктугуна карабай, ошол учурда мүмкүнчүлүгүнүн чектелгенине байланыштуу жөлөк пул алып келген. Социалдык коргоо бөлүмүндөгү документте болсо 1934 жылы туулуп, 1961 жылдан тартып жөлөк пул ала баштаган делген. Закисиян Бековаттан алганман, бир саат яңгеп калып, мен сизге деп 20 сом колумдан пулун алып, осы закисти берип койгон. Ооба, эми бул 61 жылдан баштап алып келип атпайбы? Анан жыл деле келгенде паспорт алып келебиз деп 16 жыл акыры токтотулган экен.
Буга чейин Шарапат Мамаюсуповага документ алып берүүгө кыздар аракет кылган эмес. Бирок кийин 2015-жылы небереси паспортко чуркай баштаган. Тилекке каршы тийиштүү тараптардан алгылыктуу жооп болгон эмес экен. Паспорт алып берем дегендерге 3-4 миң сом берип акчадан же документтен жок калган. Паспорт алуу иштеринен кыйналып кеткен соң аракет кылбай да коюшкан. Анан өзүм жүгүрүштү баштадым. 2015-жылы баштаганмын. Ошондон бери жүгүрөм, унга барам, бунга барам. Мени эч ким кабыл кылбай коюптур. Шарапат Мамаюсупованын паспорттор жок болгон менен нике тууралуу күбөлүгү бар. Жолдошу Өзбекстандан келгенден көп өтпөй эле каза болуп калган. Кылымга тете жашаган эненин пенсия албай келгенин айыл өкмөттөгү адистер билишет. Бирок ага эч кандай жардам бере албастыгын, жөн гана ушул аймакта жашаарын тастыктаган тактаманы гана бере алышаарын айтат. Ал эми буга жооптуу паспорт столдогулар өздүгүн тастыктаган документте туулгандыгы тууралуу күбөлүгү болсо анан беребиз дешет. Туулган тууралуу күбөлүгүн алып келиш керек. Ошонун негизинде биз калган документтерин топтоп жардам бергенге арыз менен кайрылса жардам бере алабыз. Туулгандыгы тууралуу күбөлүк Сузак райондук жарандык актыларды каттоо бөлүмүнөн берилет. Аталган мекеме жетекчилигинин бул тууралуу буга чейин кабары болгон эмес. Жакында гана прокуратура тарабынан аталган жарандын өздүк күбөлүгүн тактоо тапшырмасы келди. Биз эч кандай кайрылуу болгон жок. Кайрылуу болбогон үчүн биз ал Мамаюсупова Шарапат жөндөп түшүнүүбүз бүгүн гана болду саат 11-де. Буну биз прокуратурага кайра маалымат беребиз. Ал эми жарандык актыны каттоо мекемесинин архивиндеги издөө иштеринин жыйынтыгы 10 күн ичинде прокуратурага берилет. Анын жыйынтыгында Мамаюсупованын документтери такталып, паспорт алуу мүмкүнчүлүгү жаралышы ыктымал. Кылымжан Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Сузак району. Кезек экинчи бөлүккө келип жетти. Алгач кыскача анонс, кийинки бөлүктөгү жаңылыктарды жарнамалык тыныгуудан соң улантабыз. Андыктан эфирден алыстабаңыздар. Орусияда кезектеги жарылуу каттады, анда жараат алгандар бар. Ош эл аралык аба майданында жаңы аэробекет ачылды. Ал жүргүнчүлөрдү комплекстик тейлөөгө багытталган. Баткенде мигранттар кесип үйрөнүүдө. Тармактар эмгек рыногунун талабына жараша тандалган. Ош эл аралык аба майданында жаңы аэробекет ачылды. Ал жүргүнчүлөрдү комплекстик тейлөөгө багытталып, саатына жарандарды өткөрүү мүмкүнчүлүгү 450дөн 600гө өстү. Алдыда ушул жана башка жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Ош эл аралык аба майданында жаңы аэробекет ачылды. Аянты 5000 чарчы метрден 7000 чарчы метрге кеңейтилген. Ачылыш аземине катышкан өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан Борбор Азиянын борборуна жайгашып, эл аралык транзит катары потенциалы жогору экендигин белгиледи. Маалым болгондой, жүргүнчүлөрдүн агымы күчөгөндүктөн аэробекет комплексин кеңейтүү муктаждыгы пайда болгон. Бекет комплексин кеңейтүү жана жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарттарды түзүү муктаждыгы курч болуп турган. Ош шаарында 6 апрель дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленди. Иш чаранын жүрүшүндө 50гө жакын спорт тармагында эмгектенген кызматкерлерге Ош мэриясы, шаардык кеңеш, ошондой эле дене тарбия жана спорт комитетинин ардак грамоталары менен баалуу белектери тапшырылды. Белгилей кетсек, Ош шаарынын спортчулары 2016-жылы бир канча дүйнөлүк Азия чемпионаттарына катышып, жыйынтыгында 96 алтын, 88 күмүш, 116 коло медаль алып келишкен. 2017 жыл бүтө элек, 2016 жылды 2015 жыл менен салыштырсак, бир топ жылыштар бар. Себеби бул алтындардын саны боюнча дагы, күмүш медалдар саны боюнча дагы бир топ алдыда. Баткен шаарында облустук, райондук, шаардык мекеме ишканалардын кызматкерлери алыстыкка чуркоо боюнча мелдешти. Спорттук иш-чара дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин бүткүл дүйнөлүк ден соолук жана 7 апрель элдик революция күнүнө карата өткөн. Катышуучулар 3 чакырым аралыкка чуркап күч сынашты. Максаты жаштарды патриоттулукка тарбиялап, кылмыштуулуктан алыстатуу жана сергек жашоо мүнөзүн жайылтуу болуп саналат. Мелдештин жыйынтыгында жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар берилди. Негизги максаты ушул дени сак жашоо, жаштардын сергек жашоо мүнөзүн калыптандыруу. Ошондой эле мына элдик 7 апрель элдик революциянын ошол урматына жана ден соолукту сактоо күнүнө карата өткөрүлүп атат. Бул иш-чара негизинен бүт Кыргызстан боюнча саат 10-до старт берилет, республика боюнча. Андыктан биз дагы ошол жалпы массалык чуркоо спорттун ошол түрүн койгонбуз.
2020 жылы депрессиядан өз өмүрүнө кол салгандардын саны 2 эсеге көбөйөт. Бул бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун изилдөөсүндө аныкталган. Мындан улам оорунун алдын алуу боюнча чаралар Кыргызстанда башталды. Алгачкы жолу өлкөдө депрессия кел сүйлөшөлү акциясы уюштурулуп, жерлерде түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Депрессия дарты, аны менен кантип күрөшүү керек, кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Кыргызстанда өз жанын кыюу фактылары жыл сайын катталат. Анын негизги себеби катары адамдардын депрессияга чалдыгуусу дешет психологдор. Ал ооруга жаш курагына карабай бардык адамдар туш болушу мүмкүн. Бул деле ошо башка ошо гастрит дейли, ошо жүрөк оору дейли, ошо инфаркт дейли, ошо эле давление көтөрүлгөн дейли дарылоону талап кылган оору экенин көбүнчө биздин бейтаптар билбейт. Бул сыяктуу терс көрүнүштөрдүн алдын алуу максатында депрессия кел сүйлөшөлү акциясы башталды. Бүгүн Алай районундагы төрөт бөлүмүндө болуп, райондогу 8 айылдын төрөткө даярдоо мектебинин кызматкерлери катышты. Акция учурунда төрөтканадагы энелерге жана анда иштегендерге психологдор өздөрүнүн кеңештерин беришти. Аялдар төрөттөн кийинки мезгилде депрессияга көп учурашат. Ошондуктан биз аларга ошол убакта кандай жардам бериш керек, кандай мамиле кылыш керек, үй бүлө мүчөлөрү менен да сүйлөшүп, ошол көйгөйдү чечүүгө бул жерден толук маалымат алдым деп ойлойм. Депрессия дегенде менин түшүнүгүм боюнча баягы түйшүктүү эмгекте иштегендер көбүнчө депрессияга кабылат экен. Бизде деле түйшүгүбүз аябай оор, ошодон өзүбүз арылууга аракет жасашыбыз керек экен. Эми мындан ары ушу мен чарчадым, ушу жерде иштебей эле коеюн, ушу жумушту таштайын деген нерселерден баарынан арылдык. Күчтүү, күйлүү, күчтүү болуп иштегенге аракет жасаганга өзүбүзгө ошондой нерселерди кабыл алдык. Депрессия дарты бул жөн гана чөгүнкү маана эмес, бул психикалык оору. Ага үй бүлөлүк шарттын оордугу же жашоодо өз ордун таба албай жатышы да себеп болот. Изилдөөлөргө ылайык аял кишилер эркектерге салыштырмалуу бул дартка көбүрөөк чалдыгышат. Бизде маалымдуулуктун аздыгынан көптөгөн адамдар ошол депрессиядан чыгуу жолдорун менен маалымат аз болгондуктан ошол көп адам депрессияга чалдыгат экен да. Анан ошон үчүн биз ошол кандай жолдор менен депрессиядан арылса болот, андагы арт терапиялар, ар кандай көнүгүүлөр, оюндар, релаксациялык көнүгүүлөрдү жасап, ошол менен бүгүн биз ошол төрөт бөлүмүнүн кызматкерлерин, анан төрөт бөлүмүндөгү төрөттөгү жана төрөткө чейинки аялдарды жардам бердик. Эске салсак, депрессиядан арылууга багытталган акция Агахан коомдук фондунун MSDSPKG фондунун техникалык колдоосу менен өткөрүлүүдө. Анда 2 психолог жана 5 саламаттык сактоо программасынын адистери бар. Гүлзада Турсунбаева, Кымбат Абдисамат уулу, Ынтымак. Өлкөнүн башка аймактарына салыштырмалуу Баткен облусунда сырткы миграциянын агымы күч. Расмий маалыматтар боюнча чет жакта жүргөндөрдүн 35 миңдейин облустагылар түзөт. Бирок басымдуусу жумушка орношо албай кыйынчылыктарга кабылат. Мындай жагдай жарандардын кайсы бир кесипти өздөштүрбөгөнүн улам келип чыгат. Ошондон улам мигранттарды кесиптик лицейлерде окутуу боюнча долбоор ишке кирген. Мында эмгек рыногуна ылайык кесиптер тандалып алынган. Теманы Баткендин кабарчыбыз Феруза Аскарбек кызы улантат. 3 айлык ашпозчулук кесипти окуп жатабыз. Гүлбарчын Эрмакова орто билимдүү, жумуш жоктугунан 2 жыл мурда Орусияга иш издеп барган. Ал жакта ар кайсы тармакта иштеп көрдү, бирок эч бирин алып кете алган жок. Анткени кайсы бир кесипке үйрөнгөнү боюнча тастыктама же тажрыйбасы да жок эле. Ошондуктан туруктуу жумушка орношо албай кайтып келди. Эми ашпозчулукту терең үйрөнүп, Орусияга кайра барып иштеп келем дейт. Торт жасаш өтө кыйын болгон, себеби менде билимим жок болгон. Азыркы учурда мен ушу ашпозчулук кесипте окуп, торт жасаганды, кондитердик азыктарды жасаганды үйрөнүп, буюрса сертификат алсам, кийин барганда мага жеңилирээк болот. Чет жакта жүргөн мекендештерибиздин дээрлик баарында эле ушул көйгөй. Ошондон улам мигранттарды кесипке үйрөтүү боюнча долбоор ишке кирген. Мында эмгек рыногуна ылайык кесиптер тандалып алынган. Ал үчүн мониторинг жүргүзүлүп, чет өлкөлөрдөгү талап күч жумуштар тизмектелген. Бул жерде окуучулар тамактын дээрлик бардык түрлөрүн үйрөнүшөт. Аны менен бирге шириндиктерди да жасаганды үйрөнүп, окуучулар өз колдору менен мындай тортторду жасап такшалган соң сертификаттарга ээ болуп, алар каалаган жерде иштөөгө мүмкүнчүлүк алышат. Эгер жаран кайсы кесипти үйрөнүүнү тандай албай, башы катып турса, долбоор адистери өздөрү багыт көрсөтүшөт. Окуйм дегендердин жөндөмүн аныктоо үчүн сүйлөшүүлөр да жүрөт. Долбоор Баткен облусундагы бардык кесиптик лицейлерде иштейт. Анда жарандар жаш өзгөчөлүгүнө карабай кесиптик лицейлерде акысыз окуй алышат. Основной жаңы байгарги подземный эмелеринде
турбаларды эме сварка кылып. Саат 5-тен, кээ бирде 10-12-че иштей беребиз. А берги документи барлар саргы саат 8-ден 5-кече иштейт болду. Долбоор ушул жылдын январ айынан баштап ишке кирген. Ошондон бери кесип үйрөнүүгө 400 жумушсуз кайрылыптыр. 121 1 айдан 3 айга чейин окуп атайын сертификаттарга ээ болушкан. Тастыктама Кыргызстандан сырткары СНГ өлкөлөрүнө жарамдуу. Эмгек рыногун талабына ылайык кесиптер даярдалып атат. Мисалы үчүн электр ширетүүчү, ашпозчу, тигүүчү ушуларды окутуп атат. Булардын арасынан энди мындай мониторинг жүргүзгөндө баягы анкета толтурат. Ошондо арасынан кыздар балдарыбыз бар. Баягы тышкы миграция боюнча, мисалы үчүн Россияга, Казакстанга барып иштейбиз дегендер. Долбоор окуу көндүмдөрү өнүктүрүү фонду тарабынан демилгеленип, орто жана башталгыч билим берүү агенттиги тарабынан ишке ашып жатат. Каржылоо жагы Азия өнүктүрүү фондуна жүктөлгөн. Долбоор 2018-жылдын сентябрь айына чейин уланат. Феруза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак Баткен уулусу. Эми эл аралык жаңылыктар менен таанышалыңыздар. Орусиянын түштүк тарабындагы Ростов-на-Дону шаарында бүгүн эртең менен жарылуу катталды. Окуя мектептин айланасында болуп, бир адам жаракат алды. Мектеп аянтын тазалап жүргөн киши белгисиз баштыкты таап алып, ичин текшерип жатканда жарылып кеткен. Кишинин кол манжасы үзүлүп, ичинен жаракат алган айтылууда. Полиция кызматынын билдирүүсүндө баштыкта колдо жасалган жарылуучу зат болгону аныкталды. Ал фонарь сыяктуу жасалып, аны жандырып көргөн маалда жарылып кеткен. Ал эми жаракат алган киши ооруканага жеткирилди. Учурда кырсык болгон жай тартип сакчылар тарабынан курчоого алынып, иликтөө иштери жүргүзүлө баштады. Сириядагы химиялык чабуулдан кийин Бириккен Улуттар уюму жана Европа биримдиги өкүлдөрү чукул жыйынга чогулушкан. Анда чабуул тууралуу бир топ талкуулар жүргүзүлүп, жыйынтыгында Бириккен Улуттар уюмунун аскердик кылмыш боюнча атайын адистери иликтөө жүргүзөрү белгиленген. Ошондой эле жыйындын жүрүшүндө Европа биримдикке мүчө өлкөлөр Сириядагы гуманитардык каатчылыкты жоюу максатында $6 миллиард которушары маалым болду. Бириккен Улуттар уюму жана Евро биримдикке мүчө өлкөлөрдүн Брюсселде өткөн Сирия келечеги боюнча жыйыны ийгиликтүү аяктады. Антикризистик чаралар боюнча Еврокомиссар жыйындын алкагында Сирия үчүн $6 миллиард акча жыйналганын айтты. Брюсселдеги жыйынга катышкан тараптар ушул эле жылы Сирияга $6 миллиард өлчөмдөгү акчалай жардам которууга макул болушту. Бул өтө чоң сумма. Демек, эл аралык коомчулук Сирия көйгөйүнө кайдыгер эмес. Баарыңарга терең ыраазычылык билдиребиз. 2 күнгө созулган жыйынга Улуу Британия, Германия, Катар жана Норвегиядан өкүлдөр катышты. Учурда чогулган сумма буга чейин Бириккен Улуттар уюму Сирияга гуманитардык жардам көрсөтүү үчүн $8 миллиард керек деп сураган акчадан бир аз азыраак болуп калды. Аталган сумманын ичинде бузулган аймактарды калыбына келтирүү пландары да каралган болчу. Жыйындын жүрүшүндө катышуучулар гуманитардык жардамдан сырткары 4 апрелде катталган химиялык чабуул тууралуу да талкуулашты. Анда Сириянын өкмөттүк армиясы Идлибте химиялык курал колдонду деп болжолдонгон. Бирок бул айыптоолорду Сирия армиясы четке какты. Андагы бомбалоодон 100гө жакын киши каза болгону айтылууда. Алардын баары уулуу газга ууланып калышкан. Арасында жаш балдар да бар. Жыйынтыгында Бириккен Улуттар уюмунун аскердик кылмыш боюнча адистери химиялык чабуулду иликтеп чыгышаары белгиленди. Египетте инфляция күчөп, базарларда азык-түлүккө болгон баа кескин түрдө өсүп кетти. Тургундар нан, эт сатып алууда кыйналып жатышканын айтып нааразы. Буга өткөн жылы өлкө бийлиги эл аралык валюта фондунан $12 миллиард насыя алууда улуттук валютаны девальвациялаганы себеп болду деп айтылууда. Египеттиктер базар бааларынан нааразы болушууда. Өлкөдө инфляция күчөп, азык-түлүккө болгон баа 40% кымбаттаган. Ага байланыштуу көпчүлүк тургундарда күнүмдүк тамак ашын камсыздоо кыйынчылыктары жаралды. Жада калса нан сатып алууга мүмкүн болбой калды. Күн алыс тамактанып калдык. Жумуштун, акчанын деле кызыгы калбай калды. Өткөн жылдын ноябрь айында Египеттин улуттук банкы улуттук валютаны девальвациялаган. Мындай кадам менен өлкө эл аралык валюта фондунан 3 жылдык мөөнөт менен $12 миллиард насыя алууга мүмкүндүк алган. Ошондон тарта тургундарда киреше табуу кыйындаган. Азык-түлүккө болгон баа абдан кымбаттады. Эт сатып ала албай калдык. Эскерте кетсек, жыл башында өлкө бийлиги тарабынан нанга болгон жеңилдетүүлөр кыскартылган. Бул тургундардын массалык нааразычылык акциясына чыгуусуна алып келген. Бүгүнкү күнгө даярдалган дүйнөлүк жаңылыктар мына ушулар болду. Сөздү кайрадан мен кесиптешиме узатам.
Программабызды жарнамалык тыныгуудан кийин улантабыз. Андан ары спорт жаңылыктары улантмакчы. Биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү даярдалган өлкөбүздөгү жана дүйнөдөгү акыктуу спорт кабарлары менен таанышып алыңыздар. Борборубуз Бишкекте эрежес эр уруш боюнча өлкө биринчилиги болот. Бул жөнүндө аталган федерациянын президенти Эмил Токтогонов кабарлады. Чемпионаттын уюштуруунун негизги максаты мыктыларды аныктоо менен бирге май айында Астанада өтүүчү ири турнирге тандоо болуп саналат. Мелдешке Кыргызстандын бардык аймагындагы спорт клубдардын мушкерлери чакырылган. Алар 6 салмак категорияда уруш өткөрүшөт. Чемпионат 8-9 апрель күндөрү Strong спорт сарайында болот. Бүгүн борборубуз Бишкекте балдар арасында хоккей боюнча шаар мэринин кубогу старт алды. Турнирге 3 өлкөдөн Кыргызстан, Казакстан жана Орусиядан 8 команда катышууда. Алар жаштарына карап 2 топко бөлүнүштү. Белгилей кетсек, Мелдешке Орусиянын Томск шаарынан 1 команда, Казакстандан 3 команда келген. Бүгүн эртең 8 жашка чейинки балдар, ал эми 7-8 апрель күндөрү 12 жашка чейинки хоккейчилер күч сынашышат. Эске салсак, шаар мэринин кубогуна биринчи ирет Орусиянын командасы катышууда. Өзбекстан борбору Ташкентте кыздар жана балдар арасында өтүп жаткан шахмат боюнча Азия чемпионаты уланууда. Турнирде катышып жаткан мекендештерибизден Руслан Съездбеков менен Алишер Жеңишбеков 6 турда 4төн жеңишке жетип, өздөрүнүн жашында 4-орунда баратат. Ал эми Айжан Съездбекова 8 жашка чейинки кыздардан, Зарина Усубекова менен Диана Өмүрбекова 16 жашка чейинки шахматчылар арасында 6 турда 3,5 упай чогулткан. Эске салсак, Руслан Съездбеков 4 апрелде шахматты тез ойнодо коло медаль тагынган. 31 мартта башталган чемпионат 9 турга уланып, 10 апрелде аяктайт. Кече футбол боюнча Англия чемпионатынын 31 тур оюндары жыйынтыкталды. Ушул турдун негизги беттеши Челси менен Манчестер Сити командаларынын ортосунда болду. Эскерте кетсек, баштапкы турда Кристал Пэлас командасынан утулган Антонио Конте шагирттери бул беттеште Сити командасын 2-1 эсебинде утуп алды. Оюнда Челси командасынан 2 голду тең бельгиялык футболчу Эден Азар киргизди. Ал эми Манчестер Ситиден жалгыз голдун автору Серхио Агуэро болду. Бул жеңиштен кийин 3 упай алган лондондуктар чемпион болууга жакындашты. Сиздер ынтымакта бүгүнкүгө маанилүү деп даярдалган спорт кабарлары менен тааныштыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ушул жана башка маалыматтар ынтымак Чекиткейжи сайтына дагы жайгаштырылат. Сиздер маалыматтар менен ынтымак Чекиткейжи сайты аркылуу кыргыз, орус жана өзбек тилинде тааныша аласыздар. Келерки жумада жалаң гана жакшы жаңылыктар менен жолугушалы. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат.